Бүгүнкү сабагыбыз ойлоо жана кеп. Ойлоо менен сөздүн байланышы. Ойлонуу процесси адам баласында кичинекей кезинен эле калыптанып өсөт. Ойлоонун негизинде сөз сүйлөө мазмуну түзүлөт. Ойлоонун физиологиялык негизин баш мээнин кыртышында пайда болгон убактылуу нервтик байланыш же мээнин рефлектордук иш-аракети түзөт. Бул байланыштар реалдуу чындыкты чагылдыруучу экинчи сигналдын жардамы менен ишке ашат. Бирок биринчи сигналдык системага түздөн түз таянат. Экинчи сигналдык система биринчи сигналдык системага байланыштарды чагылдыруучу система. Кантсе да ойлоо процессинде эки маалымат бири-бири менен тыгыз байланышта болот. Экинчи сигналдык система маалыматтарды кабыл алууда уюшулган. Жогорку чекте өнүккөн болуу менен личносттин айлана чөйрөгө кеңири багыт жасашына мүмкүндүк берет. Ойлоо, тил жана кеп өз ара тыгыз байланышта. Ойлоонун негизи болгон сигналдык система сөздөн жана кептен түзүлөт. Ойлоо түшүнүктөр аркылуу ишке ашуучу операция. Өз кезегинде түшүнүктөрдү сөздөр туюндурат. Ойлоо тормоздолгон кеп болсо үн чыгарып айтылган ой ойлоо менен кепти бирдей кароого болбойт. Сөз бөтөнчөлүктөрү бар. Ал автордун карамагындагы аң сезимдеги чагылуу процесси адамдар ортосундагы карым катнаш кызматын аткарбайт. Ал эми кеп карым катнаш процессин жүргүзөт. Кеп менен ойлоонун өз ара мамилеси психологиядагы татаал маселелерден. Тил жана сүйлөө булар эки бөлөк нерседен турган, бирок бир түшүнүктү, башкача маектешүүнү билдирет. Маектешүү кандай мамиледе өтөт, кандай чечимдерди чыгарат, айтылган сөздүн маанисине тиешелүү болоору белгилүү. Адамдар бири-бири менен мамиле аркылуу ойлонууну да үйрөнөт. Ошондуктан баардыгыбыз логикалык ой жүгүртүүнү, бирок ар бир адамдын логикалык ой жүгүртүүсү кандай деңгээлде болот? Тил ойлонуунун натыйжасында маектешүүдө колдонулат. Тил сүйлөтүүчү, аткаруучу, ал эми аны кубулжута сүйлөп, эригип, ыйлап, каарданып, тамаша күлкүгө айландырып, анын өмүрүн узартуучу, күнүмдүк адам жашоосуна сүйлөөнү үлгүгө айландыруучу адам экени талашсыз. Сүйлөө болсо тилди колдонуу, башкача айтканда жүгүртүү, башкалар менен ой бөлүшүү, булар болсо фонетикалык, грамматиканын жардамы менен жүргүзүлөт. Тил ар бир улуттун коомдук саясий Кыргыз элинин «Тил адамдын куралы» макалында тилдин өзгөчөлөнгөн касиети менен салыштырып, анын маанисин түшүндүрүшкөн. Тилдин лексикалык байланыштуу кээ бир сөздөр эскирип, колдонуудан чыгып калышы мүмкүн. Сөздөрдүн сөздүк составы белгилүү жаңы сөздөр жана айкалыштар менен толукталат. Кээ бир сөздөрдүн сөз мааниси өзгөрөт. Сүйлөө баардык адамдарга тиешелүү, бирок ошондой болсо да сүйлөө ар бир инсанга таандык болуп эсептелет. Ар бир инсандын улуттук тилин билгендигинде. Улуттук тилин билгендигине, байлыгына байланыштуу. Ошондой эле ар адамдын сүйлөгөндө үнүнүн чыгышына карата өзгөчөлөнөт. Ар бир сөздүк так түшүнүктүү, таза берилиши дагы адамдын сөз байлыгына, ойлонуусуна, сөзгө болгон чебердигине байланыштуу. Мисалы, Токтогулдун санат ырындагы төмөнкү саптар көпкөн жигит көп сүйлөйт, чечен жигит эп сүйлөйт деп сүйлөөдө тарбияласа, барпынын ариет менен алган жигит жакшы экен, жоого каршы бет алып барган жигит жакшы экен деген ыры бул кыргыз тилинин өзгөчөлүгүн байкаса болот. Ата бабалардын бизге калтырган улуу санаттарынан кабар алабыз. Психологиялык башка өзгөчөлүктөрдөй эле бир инсандын сүйлөөсү да жекечелик
түрдө түшүндүрүлөт. Тил менен сүйлөө бири-бири менен тил байлыгы көп болсо, сөз байлыгы да көп. Коом өсүп өзгөргөн сайын адамдын аң сезимдүүлүгү өзгөргөнүнө байланыштуу сөз байлыгы да көбөйдү. Себеби коомдук байланыштуу көп жаңы терминдер пайда болду. Сүйлөөнүн негизги функциясы болуп бир маалымат берүү, оюңду түшүндүрүү, бир нерсени ишке ашыруу, кызыгуу, сүйүү жана башка. Тил жана сүйлөө жөнүндө Луначарский мындай деген: адамдын сөзүнөн күчтүү курал жок. Адамдын сөзү менен тоону томкорсо да болот. Сүйлөө сөз менен сүйүшөт, сөз менен жек көрүшөт, сөз менен өлтүрөт, сөз менен бири-бирине бир жакшы бир сезим берилет. Сөз менен коомду өзгөртүп тарыхта жазылат. Сүйлөөнүн башка процесстер менен ойлонуу менен гана бүтүп калбайт. Адамдын кабыл алуу, сезүү, көңүл буруу, эске тутуу, элестетүү, эрки жана башка процесстер менен дагы тыгыз байланышта болот. Сүйлөө органдарына дем алуу органдары, кекиртек, кызыл өңгөч кирет. Ал эми үндү вибраторго таңдайдан үн чыгышы жана резонатор, ооздун ичи, мурун, колко кирет. Сүйлөө аппаратынын негизи болуп угуу, дем алуу органдары эсептелет. Сүйлөө төмөнкү түрлөргө бөлүнөт: ооз эки, жазуу жана ички сезим. Адамдын акылы, аң сезимдүүлүгү канчалык кеңири болсо, сөз байлыгы да көп. Кыргыз элинин макалы: көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет. Тилдин тазалыгы: сүйлөгөндө адабий тилге келбеген сөздү колдонуп, мааниси жок сөздөрдү колдонбоо. Тилдин тактыгы: айта турган оюн туура, так түшүндүрүп берүү. Сөз байлыгы: тилди так сүйлөгөн адам кыйналбай, өз оюн башкага ачык, анык билдире алат. Тилдин логикасы: сүйлөөнүн тили менен оюнун биримдиги. Тилдин түшүнүктүүлүгү: сүйлөшкөндө колдонулган терминдердин түшүнүктүүлүгү, тактыгы. Тил манерасы: сүйлөгөн сөздүн ички сезими менен эмоциялык байланышы. Сүйлөө маданиятын калыптандырмайынча акыл-ой маданиятын өстүрүү кыйын. Туура сүйлөө, туура ойлой билүү. Адам башына кандай гана ой келбесин, аны жыйынтыктап, ылайыктуу сөз менен айта албаса, угууга да түшүнүксүз болот. Орундуу, ойлонуп туруп сүйлөө адамдын авторитетин көтөрүп, жүзүн жарык кылып, көпчүлүккө жагымдуу болот. Ойлоо менен кепти бирдей кароого болбойт. Ойлоо кеп сыяктуу толук берилбей, көп кыскартылган мүнөзгө ээ болуп, стили телеграфтык тилге окшош. Кеп активдүү жана пассивдүү болот. Кеп менен ойлоонун өз ара мамилеси психологияда бул татаал маселелерден. Бул жөнүндө Уотсон менин оюм боюнча ойлонуу процесси көмөкөйдүн мотордук машыгуусу болуп саналат деп жазат. Рештин ойлоого көз каранды эместиги тескерисинче Сеченов менен Павловдун эмгектеринен ойлоо менен рештин тыгыз байланыш бар экендигин далилдеген пикирлерди кездештиребиз. Чынында жаш купуя ойлонгондо көп учурда жаш балдар купуя ойлонгондо көп учурда шыбыроо, эриндердин, тилдин кыймылдашы байкалат. Мындай абалды чоң кишилер ойлонгон убакта байкайбыз. Бирок чоң кишилерде ойлонуу өнүккөн сайын тилден алыстай баштайт. Ойлоо баардык психикалык процесстердин ичинде өзгөчө абалда турат. Адамдын жогорку аң сезимге ээ болушунда ойлоо бирден бир негизги фактор болуп эсептелген.
Адамдын аң сезими кандай жекелик менен мүнөздөлсө, ойлоо да ошондой жекеликке ээ. Адамдын ойлоосунун жекелик өзгөчөлүктөрүн аныктоочу негизги белгилерге ойлоонун өз алдынчалыгы, жана кенендиги, көп нерселерди билүү аракети, таануу дараметинин бакубаттыгы, ийкемдүүлүгү, маселени чечүүнүн ыктарын шартка жараша өзгөртө билиши, тереңдиги, сындуулугу, башкаларды баалай билүү жана ар кандай проблемалар чечүү тездиги кирет. Адамды курчап турган реалдуу дүйнөдөгү чындыкка шайкеш, ага жакын информациялар башка адамдардын ишмердигине ишенимдүү колдонулат. Бирок айрым адамдарга реалдуу чындык жөнүндө туура эмес маалыматтарды галлюцинация, жүйөлүү гипноз абалында же норма менен патологиянын чегинде турган деген түшүнүк аркылуу берилет. Аутизмдик ойлоо бир жактуу, көпчүлүк учурда мазмуунду түшүндүрүп турган белгилери так болбогондуктан реалдуу ойлоодон алыс турат. Анда ой жүгүртүү тигил же бул кырдаалдарды талдоодо логикалык мыйзам ченемдерге баш ийбейт.